Ya Allah, biz bayaq aytқан хадисибизге келе турган болсок, ооба өмүрүдөн суралат, жаштыгыдан суралат. Жаштыгыңызды текке кетирбеңиз, жаштыгыңызды окуп калыңыз, жаштыгыңызды сиз үйрөнүп калыңыз, жаштыгыңызды мээнетке арнап коюңуз. Жаштыгыңызды сиз урматтуу тууган, ар бир айтылган сөздү менин пайдама, мен Кудай буйрса, келечекте ушундай жакшы адам болом, келечекте ушундай эл башкарган, жер башкарган, дегеле элибизге, жерибизге салым кошкон жигиттерден, кыздардан болом, балдарды ушундай кылып жакшы тарбиялап чыгам деп туруп, белиңизди бекем буңуз. Албетте чынында эле сөз сөйөктөн өтөт, таяк эттен өтөт, сөз сөйөктөн өтөт деген нерсе бар. Кээ бир душманыңыз, же болбосо кээ бир жакыныңыз ушунчалык каттуу сөз айткан болсо, сөйөгүңүздөн өтүп, кулагыңыз жаңырып, унута албай жаткан болсоңуз, анда пайгамбарлардын тарыхына дагы бир караңыз, көз чаптырыңыз. Пайгамбар Юсуф алейхиссаламга өзүнүн бир туугандары кандай душман болду. Өзүнүн бир туугандары Юсуф алейхиссаламды көрө албастык кылды. Өлтүрөбүз деди, кудукка алып барып таштады. Андан чыгарып алып туруп, кул бул, биздин колубузда кул болуп иштейт деп өзүнүн бир тууганын кул кылып сатып ийди. Юсуф алейхиссалам канчалаган кыйынчылыктарды көрдү, ошого сынбастан белини байлады, акырына кандай падыша болду да, урматтуу тууган. Мына ошондуктан биз өзүбүздүн Кыргызстаныбызды эле карай турган болсок, акыйкат үчүн канчалык кыйынчылыкты көргөндөр бүгүнкү күндө кандай жыргалчылыкта, элдин оозунда сыймыктуу болуп жашап аткандар биздин өзүбүздүн да ичибизде толтура. Ошондуктан урматтуу жаштар, урматтуу кыздар, Аллах Таала мүмкүнчүлүк берип аткан учурда кайсыл жерде, кандай абалда окуйсуз, окуп калыңыз, билип калыңыз, үйрөнүп калыңыз, убакытыңызды текке кетирбеңиз. Ойноп бир убагы менен жетишесиз, күлүп бир убагы менен жетишесиз. Азыр ойной турган, күлө турган убакыт эмес, балким окуп, үйрөнүп, мээнетти кылып кала турган убакыт. Буну текке кетирсеңиз, кыямат күнү Аллах Таала өзгөчө ушул маселе туурасында сурайт. Ошондо кандай жооп беришиңизди азыртан ойлонуп коюңуз. Биз эми калган 3-чү, 4-чүсүнө андан кийин суроолорду жооп бергенден кийин кезеги келсе айтабыз. Суроолорго жооп берели. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Каза намаз окуп атканда теспе дуа кылбай эле окулабы? Ооба, теспе дуа кылбай эле окусаңыз боло берет. Эгер чынында эле убакытыңыз кенен болгон болсо, анда намаз окугандан кийин ушунчалык мүмкүнчүлүк табылды, Аллах Таалага кайрылдыңыз, эшик ачылды деген сөз. Теспе тартып субханалла, алхамдулиллах акбар деп таптырып, Аллах Тааладан дуа кылып сурап калсаңыз, өзүңүзгө эле пайда. Биздин чынында эле муктаждыгыбыз өтө көп, бере турган Аллага ушунчалык мүмкүнчүлүк таптыңыз, дуа кылып сурап калсаңыз жакшыраак болот. Эгерде убакытыңыз азыраак болуп, же болбосо башка жумуш кыла турган болсоңуз, салам берип туруп эле амин деп туруп кетсеңиз боло берет, күнөөкөр болбойсуз. Ассаламу алейкум устаз, жаштык канча жашка чейин? Жаштык, урматтуу тууган, чынында эле бизде алымдарыбыз айтышы боюнча 25 жашка чейин бул жаштык деп эсептелинет. Андан кийингиси ортоңку муундарга кирип кетет. Мына ошого чейин. Эми урматтуу тууган, бул жаштыкты чынында эле 12 жаштан баштап туруп ушу 25 жашка чейин, мындан бияга жаш мезгили калбайт. Мындан кийин возраст келелек деп айта албайт. Балким мындан кийин өтүп кеткен учуру болот. Ооба, урматтуу тууган, өзүм карасам дагы жүрөгүм жаш дегендер бар. Азыр мисалы 40ка келсеңиз эле көзүңүз көрүп турат, кулагыңыз угуп турат, тилиңиз келип турат. Азыр деле жаштыкка, карылыкка моюн бербестен окуп калсаңыз, үйрөнүп калсаңыз, чынында эле кечикпейсиз. Окуп калуунун аракетин кыла бериңиз. Ассаламу алейкум устаз, сизге суроом. Менен үйлөрдү өзүнүн кылып эле жаза бериңиз, себеби бул жакта бизде көрүнбөй калат. Хак дейт го, ошондон сактануунун дубасын жазып, жылкынын тагып койсо болобу дейт. Ассаламу алейкум, сизге суроом. Көз тиүү деген окшойт. Көз тиүү хак дейт го, ошондон сактануу дубасын жазып, жылкынын жалына тагып койсо болобу? Албетте көз тиүү хак, урматтууган, дубасыны жазып ого ийилип коюшлук менен ал эч кандай таасир бербейт. Балким дем салып коюңуз. Эрте менен кечинде өзүңүзгө өзүңүз дем салып жүрүңүз. Албетте көз тийишлик хак. Анан ал дубаларды жазып койгондо окулбаса ал эч кандай таасир бербейт. Анан бизде чынында эле эски адаттан калып калган көз мончок тагып коет. Бул дагы чынында шариатка келгенде ошого ишене турган болсоңуз ширк болуп калат, күнөөкөр болуп калат. Андыктан ар бир адам өзү окуп, өзү амал кылсын. Салам алейкум. Эки өтүп кишинин ашын бир күндө бир жерде берсе болобу? Ассаламу алейкум. Эки өтүп кеткен кишинин ашын бир күндө берсе, бир жерде берсе болобу деген окшойт.
толук жазсаңыз бизге да кыйын болбойт эле, шашпастан эле тамгаларды кайра окуп жазыңыз урматтуу тууган. Чындап деле азыр катасын текшерип мындай деп жаз, андай деп жазсак убакытыбыз кетет. Андыктан негизи аш беришлик деген бул шариятта жок, кыйналбаңыз. Эч кандай шариятта жок. Анан сооп таппайсыз, балким күнөөкөр болушуңуз мүмкүн. Саламатсызбы? Аял иштесе болобу? Күйөө алып берсе, алып бергенин милдет кыла берсе. Андай боло турган болсо, милдет кыла турган болсо, күйөөңүз менен келишиңиз. Мен дагы иштейин, чынында эле иштегенде дагы үйдүн өзүндө, өзүңүздүн үйүңүздө иштесеңиз болот. Ошол жерге эле азыр мисалы машинка алып келип алып туруп ошол жерде тиксеңиз болот. Же болбосо эле ошол жерден бышырып алып туруп балдарыңызга берип саттырып келсеңиз болот. Иштейт дегенде да сөзсүз көчөгө чыгышлык зарыл эмес. Сөзсүз башка эркектерге аралашышлык зарыл эмес. Ошондой милдет кылып аткан болсо, урматтуу тууган, анда өзүңүз эптеп үйдө эле бир нерселерди бышырып сатсаңыз, Кудайга шүгүр, азыр адамдар ала берет. Ачка калгандар, ошого муктаждар бар, же бир нерсени жасап, тигип алып үйдө иштесеңиз боло берет. Көчөгө чыкпаганыңыз жакшы. Нафсини кантип тыйсак болот? Кененирээк айтып бериңизчи. Нафсини, урматтуу тууган, чынында эле тыйганда алымдарыбыз, устаздардан айткан, жей турган нерсени жебей коюңуз, болду, тыйылганы мына ошол. Анан нафси көбүнчө бул тарбияланат. Нафсини тарбиялаганда бул нафси орозо тутуу менен гана. Орозо кармап ала турган болсоңуз, нафсиңиз чынында эле тыйылат. Орозо кармап турган болсоңуз, нафсиңиз тарбияланат. Башка нерсе менен нафсини тарбиялашлык кыйын. Себеби муну нафсини Аллах Таала жаратып туруп, сен кимсиң, мен киммин дегенде, нафс айткан, сен сенсиң, мен менмин деген. Ошондо Аллах Таала бул нафсини 100 жыл отко ушунчалык азапталып, вайдат болду, мен ким экенимди билдим, экинчи кайталабайм дегенде, тооба кылып деп чыгалып, кайрадан сен кимсиң, мен киммин дегенде, нафси дагы айткан, сен сенсиң, мен менмин деп. Анан Аллах Таала аны 100 жыл дагы не кылган, муздак сууга, ушундай суукка тоңдурган, азапталып, вайдат болду, экинчи кайталабайм, мен билдим деген, чыгарып алып кайра сураса, дагы эле ошол сөздү айтканда, Аллах Таала нафсини 100 жыл ачкалыкка таштаган. Мына ошондо гана нафси 100 жыл ачка калганда айткан, я Аллахым, сен менин Роббумсуң, мен сенин кулуңмун деген. Бул нафси мына ушундай нерсе, урматтуу тууган. Бир аз жыргачылыкты көрүп кала турган болсо эле, мурдудан эшек куртурду ыргый тургандай болуп, текебер болуп калат. Бир аз кыйынчылык көрсө эле жалынып, жалбарып калат. Андыктан нафсиңизди орозону көбүрөөк кармоо менен тарбияласаңыз болот. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Устаз, аялым Куранга тилим келбей жатат деп окубай жатат. Артында туруп окуй берсе болобу? Өтө сонун болот. Тили келет, урматтуу тууган, ал жалкоолук эле сөз. Чынында эле тил катпайт. Тил ката турган болсо өлгөндө катыш керек. Же болбосо бирөөдү сөккөндө, бирөөдү каргагандан катыш керек да. Энеңди урайын деп айта албай калды. Энең деп туруп калган болсо, мунун байкуш тили катып калыптыр. Чынында эле бул тили келбей жатат десең болот. Азыр эми таң калыштуу канчалаган адамдар дагы мына ошентет да, тилим катып калган. Жок, катпайт тил. Тил катпайт, урматтуу тууган. Тил өлгөнүңүздө катат. Чындап эле өлгөнүңүздө катат. Же болбосо караганда бир аз кыйынчылык болушу мүмкүн. Ошого аракет кылыңыз. Кайра тилиңизди айта бериңиз, урматтуу тууган. Саламатсызбы? Жин киргенде кимге барышыбыз керек? Айдын ыйманына барсак жардам береби? Айылдын ыйманына. Ылдыңыз калып кетиптир. Эми билбейм кайсыл айылда жашайсыз. Эгерде айылдын имамы чынында эле илимдүү болгон болсо, жардам бериши мүмкүн. Бирок жин чыгарылда, азыр бизде Бишкекте Жыргал каары дегенибиз бар. Ошондой эле Тагдыр каарыбыз бар. Тагдыр каарыны мен өз көзүм менен көргөнмүн, кандайча чыгарып аткандыгын, урматтуу тууган. Анан эгерде бул баланы сыйлап, бул баланы өзүнүн урматын өзүнө ордуна кое турган болсоңуз, чынында эле ушул жардам берип чыгарышы мүмкүн. Чынында эле булар дагы кыйналып калат, булар дагы түшүнүш керек. Бир жинди чыгарышлык канча оор, канча кыйынчылыкка түшөт. Өзүң уктай албайсың, кыйналасың. Андыктан кичине акча дагы сурашы мүмкүн. Анан акча сурайт экен, булар деп эле таарынып, молда дагы акча сурайбы деп эле ар кимге сөздү айта бербестен, жок, аны суратпастан туруп биринчи өзүңүз бериңиз. Анан кайра айтыңыз, эгер жини чыгып кетип эле турган болсо, сөзсүз ыраазы кылабыз, мынакей деп туруп дагы бериңиз, урматтуу тууган. Врачка кандай берип атасыз? Деги эле гайлерге кандай берип атасыз? Башка тармактарга сурабастан туруп эле чуркап барып эле от души деп эле бересиз го, урматтуу тууган. Анан ушуга келгенде бербей каласызбы, ушуга келгенде таппай каласызбы? Эң негизги албетте бергиңиз келбей турган болсо, өзүңүз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын эртең мененки жана кечки зикирлерин толтуруп, өзүңүз дуа кылып, өзүңүз намаз окуп жүрүңүз. Иншалла сак болосуз, башка бирөөгө муктаж болбойсуз.